Бүгүнкү күндө жаңы муунун окуучуларына билим берүүдө педагогдор көптөгөн жаңы ыкмаларды үйрөнүп, ар кандай кайра даярдоочу курстардан өтүшүүдө. Мына ушундай талаптагы балдарды окутуучу кесипти аркалаган мугалимдердин бири Кубанычбек Нарымбеков Борбордогу номер 74 мектеп лицейинде кыргыз тили жана адабият сабагынан берет. Ал сабагында заманбап технологияларды колдонуу максатында бир катар окуулардан өткөн. Кыргыз билим берүү академиясынын квалификацияны жогорулатуу институтунда окуулардан, курстардан өтүп, андан сырткары интернет булактарынан дагы жаңы маалыматтарды окуп атабыз. Анткени азыркы Z муунун окуучулары бул жаңы билимди талап кылган, андан сырткары ошол жаңыча ыкмаларды талап кылган муун болуп эсептелинет экен. Ар бир мектеп үчүн заманбап билим берген педагогдор зарыл. Республика боюнча жалпысынан 2400 мектеп болсо, анда 80 миңге жакын мугалим эмгектенет. 1200 мектепке интернет киргизилип, класстары компьютерлер менен толук жабдылган. Калган 50%-ын жабдуу кечиктирилбей аткарылчу милдеттерден болууда. Адистердин айтымында бул милдетти аткаруу үчүн аралыктан окутуу боюнча, сценариттик сабаттуулук боюнча инновациялык технологиялар борборундагы окутуулар мугалимдерге аба менен суудай зарыл. Деңгээлдүү окутуу керек. Улгайып калган мугалимдер, бул деле чындык билесиздер. Жаш мугалимдерге караганда техникадан коркот, интернеттен коркот, сабакта колдонуудан коркот. Алар билбейт эмес, билет, бирок азыраак колдонот. Эмне кандай шарттар түзбеш керек? Мугалимдер сабакта дайыма алган билимин колдонгону, балдар менен иштегени. Балдардын окууга болгон кызыгуусун арттыруу үчүн жогорудагыдай бир катар окуулардан өткөн агай сабакта ар кандай чыгармаларды талкуулап, аны менен катар эл аралык изилдөөлөргө даярдануу максатында экзамендер менен, тесттер менен иштейт. Балдарды өзгөчө жакшы көргөн мугалим кесип тандоодо жаңылбаганын сыймык менен белгилейт. Бул балдарга билим берүү чоң милдет, ошону менен бирге бул чоң дүйнөдө. Бул балдардын аруу дүйнөсүндө ошолорго аралашып, алар менен жаңы дүйнөдө жүрүү көп адамга мындай бериле бербеген талант болуш керек. Албетте, кесибин өзгөчө баалаган педагогдун билим алып, ар бир окуучусунун туулган күнүнө чейин көңүл четинде калтырбаган агайына алкыш айткан окуучулары да аз эмес. Туулган күндөр болгондо бизге белек алып келип, дайыма кемчилик болгондо ошолорду толуктап, түшүнбөгөн нерселерди түшүндүрүп, дайыма биздин тарапта болот. Абдан жакшы агай. Мен буга чейин көптөгөн агайларды көргөм, бирок эң жакшысы бул Кубаныч агай деп ойлойм. Анткени агай биздин түшүнбөгөн нерселерди жакшы түшүндүрүп, сабактарыбызды жакшы окутат. Бизге абдан жакшы билимдерди берет. Биздин агай абдан жакшы. Биздин келип жатканда агай күнүгө күлөт, ал агай кайгырбайт. Ушул көп агай өткөнбүз, бирок ушул агай эң сонун болду мага. Кесибинин вазифасын чоң жоопкерчилик менен аткарып жаткан жаш адистин аракетчил эмгеги жамаатта бат эле байкалат. Мурда сабак берип эле жүрсө, кийин класс жетекчилик милдетти артылат. Улуу күчү менен бирдей мамиле жасай билген кесиптешинин ысмын мектептин жетекчиси мактаныч менен атайт. Чоң тамгы менен айтылган мугалим деп айта кетсем болот Кубаныч жөнүндө. Өзүнүн ишине так, балдар менен мамилени аябай жакшы түзө алат. Ата-энелер менен да аябай жакшы тил табышып, негизи мыкты мугалим деп айта алам. 21-кылымдын жаштарына билим берүү үчүн жогоруда айтылган атайын окуулардан өтүп, сценариттик сабаттуулугун арттырып, өз кесибинин өтөсүнөн чыккан Кубанычбек Нарымбеков өңдүү мыкты педагогдор гана билим берүүнүн сапаты менен жеткиликтүүлүгүн арттырарынан шек жок. Калия Карыбекова, Бекболот Огнурбеков, билим жаңылыктарына.